Бүгін 12 ноябрда президент Садыр Жапаров Түркияның Стамбул шаарында түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешине катышуучу мамлекет башчыларынын саммитинин алкагында Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен жолугушту. Бул тууралуу президенттин администрациясынын басма-сөз кызматынан билдиришти. Мамлекет башчылары саясий, соода, экономикалык жана маданий-гуманитардык чөйрөлөрдө кызматташууну чыңдоонун актуалдуу маселелерин талкуулашты. Режеп Тайип Эрдоган Садыр Жапаровду жылуу тосуп алып, Түркия менен Кыргыз мамлекетинин стратегиялык кызматташтык боюнча жогорку кеңешинин үстүбүздөгү жылдын июнь айында өткөн жыйыны эки тараптуу мамлекеттерди чыңдоого кошумча дем бергенин белгиледи. Ал үстүбүздөгү жылдын 8 айында эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүү 2020 жылдын көрсөткүчүнө жакындап калганын баса белгиледи. Режеп Тайип Эрдоган өз ара сооданын көлөмүн $1 миллиард жеткирүүгө үмүт артаарын билдирди. Президент Садыр Жапаров өз кезегинде түрк тарапка меймандостугу жана саммитти жогорку деңгээлде уюштургандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Ал быйылкы жылы эки мамлекеттин ортосунда дипломатиялык мамилелердин орногонуна 30 жыл толуп жатканын эске салып, соода, экономикалык, маданий-гуманитардык жана башка тармактарда эки тараптуу өз ара пайдалуу кызматташууну бекемдөөгө ишеним билдирди. Садыр Жапаров буга чейин жетишилген макулдашууларды ишке ашырууга, анын ичинде Кыргыз-Түрк инвестициялык фондун түзүүгө өзгөчө көңүл бурду. Анын пикиринде, мындай фонд эки өлкөнүн инвестициялык жана каржылык мамилелерин кеңейтүүгө, эки тараптын кызыкчылыгына негизделип, кыргыз жана түрк ишкерлеринин мамлекеттик жана жеке өзүн-өзү каржылаган долбоорлорун ишке ашырууга салым кошууда. Кыргыз мамлекети менен Түркиянын лидерлери бардык актуалдуу багыттарда биргелешкен кызматташтыкты өнүктүрүүгө өз ара даяр экендиктерин билдиришти. Маалымат булагы Super KG сайты.